Кыргызстандын судьяларынын 12-чи курултайында сөз сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров башкы прокуратура, УКМК жана ИИМ кызматкерлерине катуу эскертүү берди. Айтымында жылдан жылга сотторго кайрылган жарандар көбөйүп, каралган иштердин саны өсүүдө. Ал башкы прокуратура, УКМК, ИИМ кызматкерлерине соттордун ишине кийлигишип, кысым көрсөтпөөгө чакырды. Жапаров ар ким өз иши менен гана алек болуп, кызматтык милдеттерин, укук ченемдерин сактоо менен аткарса, анда аларга кысым көрсөтүүнүн кажети жок болуп калаарын маалымдады. Сотторго кысым көрсөткөндүн ордуна алардын ишине болгон кийлигишүүлөргө ар тараптан бөгөт коюп, андай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жоюп, басым, кысым фактылар боюнча акча иликтөөлөрдү жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартсаңар, ошондо сиздер майзамдуулуктун сакталышына жана өлкөнүн чыныгы укуктук мамлекет катары чыңдалышына зор салымыңарды кошкон болосуңар, деди президент. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылам. Соттордун ишине кийлигишип, судьяларга кысым көрсөтүп, өзүңөргө керектүү иштерди өткөрүү практикаңарды токтоткула. Бул менин сиздерге катуу эскертүүм болсун. Ар ким өз иши менен гана алек болуш керек. Эгерде силер кызматтык милдетиңерди укук ченемдерин сактоо менен так аткарсаңар, судьяларга кысым көрсөтүүнүн кажети жок болуп калат. Анткени мыйзам бардык үчүн бирдей. Сотторго кысым көрсөткөндүн ордуна алардын ишине болгон кийлигишүүлөргө ар тараптан бөгөт коюп, андай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жоюп, басым кысым фактылар боюнча ыкчам иликтөөлөрдү жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартсаңар, ошондо сиздер мыйзамдуулуктун сакталышына жана Кыргыз Республикасынын чыныгы укуктук мамлекет катары чыңдалышына зор салымыңарды кошкон болосуңар.